Урматтуу Москва Тайм каналынын катталуучулары жана коноктору, биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону кага кетиңиз. Бул биздин каналдын өнүгүүсүнө өтө чоң жардам берет. Бүгүн биз сиздерге Москвадагы эң эле белгилүү болгон сайттардын биринен автоунаалардын бааларын билип бермекчибиз. Комментарийге жазып калтырыңыздар, кайсыл автоунаа көп добуш топтосо ошол автоунааны барып видеого тартып сиздерге көргөзмөкчүбүз. Бул биринчи унаабыз. Toyota Camry чыгарылган жылы 2008, пробеги 199 000 километр. Күзүүнүн абалы. Ички салону, кожаный салондо 4 терезе көтөргүч тең автоматический нештатный монитор орнотулган. Арткы отургучтары. Бул документ аркылуу сиздер бул автоунаанын толук историясын билсеңиздер болот. VIN номерди ГИБДДнын сайтына кирип жазсаңыздар, бар жок историясы чыгат. Канча хозяин болгон, угондо, залогдо эмеспи, канча жолу ДТП болгон, бар жок историясы чыгат. Бул автоунаанын ээси бул документти сүрөткө тартып коюп койгонуна караганда, бул унаа таза деп ойлойм. Мунун баасы 460 000 рубль. Бул экинчи унаабыз. Deo Matiz кызыл түстө. Мунун чыгарылган жылы 2011. Салонун абалы орточо. Сборка Өзбекстандыкы. Кондиционер жок. Гидравлика жок. Обычный эле рульда. Мунун баасы 55 000 рубль. Пробеги 115 000 километр. Үчүнчү унаабыз. Ford Focus чыгарылган жылы 2002. Кара түстө. Объему 1.6. Коробка автомат. Пробеги 155 000 километр. Баасы 88 000 рубль. Deo Nexia чыгарылган жылы 2009. Пробеги 163 000 километр. Күзүүндө бир аз дефекттер бар экен. Кара түстө. 4 терезе көтөргүч тең автоматический экен. Кондиционер бар экен. Штатный магнитофон. Мунун баасы 79 000 рубль. ВАЗ-2107 чыгарылган жылы 2003. Кызыл цветте. Салондордун абалы. Пробеги 88 000 километр. Чыгарылган жылы 2003. Мунун баасы 44 000 рубль. ВАЗ-2107 чыгарылган жылы 2006. Объем 1.5. Механика. Ондай күзүүндө кичине дефекттери бар экен. Салону. Моторный отсек. Дөңгөлөктөрү бар экен. Кошумча. Мунун баасы 80 000 рубль деп жазып коюптур. Nissan Mark чыгарылган жылы 2000. Объему 1. Коробка автомат. Кузовтун абалы аябай жакшы көрүнөт сүрөтүнөн. Литий дискада, зимний резина. Резинанын протекторлору дагы аябай жакшы экен. Ички салону, оң руль.
кондиционер бар экен, штатный магнитофон, баасы 95 000 рубль. Мынабыз Chevrolet Lanos, серый түстө, чыгарылган жылы 2008, объему 1.6 механика, пробеги 89 000 километр, мунун баасы 80 000 рубль. Бул эми айтылыш баасы, будан бир минус плюс 10 000, 5 000, 10 000 содалашса болот.